Ассаламу алейкум, урматтуу Москвалардын катталуучулары, туугандар, амансыздарбы? Ден соолук жакшыбы, ден соолук. Эң негизги биринчи өчөт ден соолук деп коет. Мен бул тууганыбызды Питерде иштеп атканын угуп калдым. 4 жыл, 5 жылдан бери Айшен эбиз менен иштеп, ошо протезге акча топтой албай жүргөн экен. 2019га чейин Айшен эбиз иштеп, ооруп, Кыргызстанга барып, ооруканага жатып, азыр операция болуп чыкты дейт. Өзү негизи бир 600 миң рубль кетет экен да, бул операциясыначы. Анан дейт, нарана барсам, биягына жетпей атат, биягына барсам, аягына жетпей атат деп. Анан өзүм териштирип чалып, тууганым дедим, кыргыз эли бар дедим. Биз максадабыз дедим. Акыркы учурда болуп аткан иштерди айттым. Мындай болсок, мындай болду, мына моолорго мындай кылдык. Тууганым, сеники темир эмес дедим. Сеники ден соолук дедим. Бул ден соолук дедим да. Көөгө томугу нарака тийип, томук чирип, вообще томук жок болуп кетти. Кыскасын айтканда, протез коюш керек, операция кылыш керек. Башка жолу жок дейт. Могу ызычууларын полный алып келди, азыр досу өзү түшүндүрүп берсин. Бул досубузду көптөн бери тааныйбыз. Питерден чогуу иштеп, анан кийин мен менен байланышып, Исанын номерин бергенмин. Иса менен байланышып өзү келиптир. Мен дагы кеңири түшүнүп бериш үчүн мен дагы келдим. Бул досубуздун сол жак жамбаш буту томугу жабышып, чирип кеткен да. Эми бул ушул жерге протез коюш керек экен. Мунун башка варианты жок экен. А бул досубуздун диагнозу болсо туберкулез кости. Ошол. Анан могул жерде дагы айтып бере турган болсок, бияка келсең досум. Операция ким кылды эле, ошол жөнүндө айтып берсең эле. Операция Бишкекте болду 2012-жылы. Ким деген адам кылган? Эркин деген врач кылды эле. Кайсы больницада экенин точно эмесем, ат фамилиясы эсен чыгып калды. Ошо аты эсте калганбычы Эркин деген. Достор, бул жерде мындай болуптур. Эркин деген адам операция кылган экен. Анан кийин Кыргызстанда сөгүк боюнча адис Садыбек Жумабеков экебиз бул досубуз ошол кишиге дагы жолугуптур. Ошол кишиге жолуккан экен. Ал киши дагы өзүнүн бул заключениясын жазып бериптир. Операциядан башка буга жол жок экен. Протез коюш керек, башка вариант жок экен. Протез ошо өмүр бою калат экен. Ошол. Анан бул биринчи операциясына дагы нит болуп калган экен да. Ошол айынан кыйналып калды азырчы. Айтышы боюнча. Көргөзчү тууган, арка кандай болуп атат өзү? Баскан турганда кыйналбайсыңбы? Басканда 2 саат басам, уже бир күндө 2 саат басам, 2 сааттан уже кадимкидей баса албай, путаксап уже не вариант болуп калат, жүргөнү баскан уже шанс жок да, ушу жатканга туура келет 2 саат басып. Үйдүн кандай ишеничтүү адам окшойсуң сен, чоточунда? Үйдө иштеп, апама дагы өзүмө дагы тартамын. Азыр акча орто жолдо кеткен үчүн азыр операцияга кошо акча жыйнаштагы вообще татаал болуп калды. И плюс бияктан Москвада бар жок нерсе өзгөрүп кетти, документтер, азыр документ боюнча Бардык эле жерде ошондой болуп атат. бар жок жерде ошондой болуп, пенсия акча чогулта албай атам. Мен туугандар өзүм чакырдым да, кел тууганым. Бул эми ден соолук да, бул темир тезек эмес. Же бул бир жүгүл эмес, же бир спринтер эмес булчу. Ушул молга чейин бизди көрүп аткандар элдер түшүндү же. Бул адамдын ден соолугу. Кичине тыйын чогултуп берип, жардам берип коелук. 600 миң эле рубль экен. Тууганым дедим, аны топтойбуз дедим. Эл деп жөн байкалайт. Көңүңдү түшүрбө деп өзүм чакырдым, чынын айтсамчы. Мурдагы операция болгон жери могу жамбаш жок туугандар, эми могу сөөк чирип кеткен да, сөөк чирип кеткен. Вообще. Акыркы точкасы протез коюш керек. Болду. Бул жерден аркан карап койгон эле. Ооба, көргөзүп койгон секин. Уже жамбаш калбай эле калды. Эчтеке операция тезирээк кылбаса болбой калгандай да. Мен ушул жерде бир бизнесмен акелерибизге, калайык журтка бир кайрылгым келет. 1-2 рубльден болсо дагы топтоп, алыс жерде жүрөбүз, бир хайыр ихсан багындай чыгарып туруш керек да негизичи. Чыгарып, колдон келишинче колдоо берип коелук туугандар. 5-10 рубльди байкалай. Ошо бизнесмен акелерден күтүп калабыз. Номерлерин жазып койгом. Эмне деп чыгат Сбербанктан? Орозалиев Азамат деп чыгат. Сбербанк карта. Ат фамилиям өзүмкү, карта бар, болмой. Өзүнүн номерлерин коюп, карталарын жаздык туугандар, чалыңыздар, байланышыңыздар. Колдон келишинче акча котоп жардам берип коелук туугандар. Ишенип келиптир. Мен өзүм чакырдым мына. Ишенип келди, ишенипчи. Ошол жок дегенде группадан группага таратып дуа кылып койгула туугандар. Ушул тууганыбыз ата энесинин кызматын кылсын жүгүрүп. Москваларга дагы рахмат. Кыргыз элине дагы рахмат. Ошо аз-аздан болсо салым кошконуңуздарга үчүн. Өзү
Элди алдына чыгып сүйлөштүм кыйын. Элдин алдына чыгыштан уялдым эле бул досторум эметип жардам бергенден үчүн Москваларга да чоң рахмат айтамын. Алдан Иншалла алып. Алладан бияга Кудай кааласа биз себепчи болуп калайлык. Жүгүрүп басып кетти досум, Кудай кааласа. Акырга чейин биз чыгарып турабыз. Иншалла канча топтолду, эмне болуп атат, Бишкекке бардыбы, качан бүтөт, чыкты, полный мен чыгарып берем туугандар. Айта кетчү нерсе, биздин демөөрчү Байет байке кирди чыкты маселелери болгон болсо, кеңир 24 саат бою чалыңыздар. Границага прямо тазасына кирип өздөрү алып чыгышат. Без пересадка. Чорнуйдан текшерип бериши, регистрациянын базадан текшерип бериши бардыгы абсолютно акысыз туугандар. Аманда туруңуздар.